Кыргызда жакшы макал бар. Керегем сага айтам, келиним сен ук деген. Мен Садыр Жапаровду алдын алып куттуктагым жана ошо менен эле жалпы элибизге каймана каңлоо жазгым келди. Урматтуу Садыр Жапаров, мен сизди бир чети алдын ала куттуктагым келсе, бир чети куттуктай албай тартынып турам. Анткени Швейцариядай өнүккөн өлкөнү колуңузга тапшырып берип жаткан жокпуз. Кыран кыргын сүрөп келип, ой боюңузга койбой жатып, сиздин колуңузга көйгөйгө батып калган мамлекетти карматып жатабыз. Ооба, биз сизди жетелеп келип, адашып ара жолдо калган ата журтубуздун тагдырын колуңузга тапшырып турабыз. Биз сизге ишенип ишенбей карматып жатабыз. Жаман айтпай жакшы жок, ким билет, акталбай баратса кайра жулуп алалы деп ал ишенимди толук бербей, бир үчүн гана карматып турабыз. Өкүнүчтүү, бирок бул чындык. Биз сизге өбөктөп калган, жетер жерине жетип жок болобуз же бар болобуз деген, келечеги түмөн, казынасы какшып калган, элинин теңи тентип кеткен, аянычтуу абалда турган өлкөнү тапшырып жатабыз. Ооба, сизге өтө эле оор болот. Чыдаңыз. Элдин көбү жаш баладай жарданып, эртең эле өлкөнү Сингапурдай өзгөрүп кетүүсүн күтүп турат. Сыйкырдуу таяк менен чаап койсо, май көл сүт көлгө айланып кете турган жомоктоо күтүп жатабыз. Бирок биз уктап туруп эле жашап калгыбыз келген жомоктордун нуру тээ алдыда да. Биз дагы далай ашуун ашып барып гана күндүн кылайган шооласын көрбөсөк, азыр багытыбыз кара туман. Аны бирибиз түшүнүп, сабырдуулук менен, бирибиз түшүнбөй шашкалактап күтүүдөбүз. Чүү дегенде эле утулуп калган атаандаштарыңыз чалап, чуу салып чурулдап чыгат. Чыдаңыз. Биз тааныш, дос, биздин ул, кошуна колоң деген түшүнүк оролуп, чырмалып калган элбиз. Эртең эле балким таламыңызды талашып келген, өзүңүздүн эле кайбир тарапташтарыңыз таарынып чыгат. Чыдаңыз. Жемкорлуктан арылам деген сөзүңүз бар. Ченебей чактабай жеп алгандардын саны арбын. Алардын жазасын берип жатканыңызда да сизди жакалап далай эсиңизди эки кылабыз. Чыдаңыз. Кадамыңызды аңдып, сөзүңүздөн кыйкым издеп, бутуңузга оролуп, бура бастырбай, оң сөзүңүздү тетири түшүнүп тескериленебиз. Чыдаңыз. Ишенип иш тапсырсаңыз таза так аткарбай тайраңдайбыз. Ишке түш ооганда келип 5 күндө бүтүүчү ишти 5 ай созуп айлаңызды кетиребиз. Чыдаңыз. Бирин бул ууру деп кыйкырабыз. Камалгандын эртеси жок, ак болчу чыгар деп дагы бирибиз кыйкырып чыгабыз. Өзүбүздүн шыпка түкүрүп жалкоолонуп жатып тапкан жардылыгыбыздын жүгүн сизге оодарабыз. Күнөөлөйбүз. Атыңызды сатып, артыңыздан ойго келбеген опурталдуу иштерди жасайбыз. Жакшы иш жасасаңыз көрмөксөн болуп, жаманын чукуп чыгып сынайбыз. Жаңылсаңыз жол көрсөтүп, кеңеш бергендин ордуна кайбирибиз жыргап күлөбүз, шылдыңдайбыз. Чыдаңыз. Ич ара пикирибиз келишпей, теңирчи, динчил, батышчыл болуп онго бөлүнөбүз. Бириктириңиз. Бирибиз менен бирибиз кызматталашып, далай чабышабыз, арачы болуңуз. Бирибизди бирибиз жамандайбыз, калыс болуңуз. Казынабыз какшып турат, толтуруңуз. Билимибиз өксүп турат, окутуңуз. Чачылып калдык, жыйнаңыз. Бириндеп баратабыз, бириктириңиз. Айтор, алгачкы өнүгүүгө карай ийгилик кадамдарын арыштагыча далай элесиңизди эки кыларбыз. Чыдаңыз. Басып кетпеңиз, качып кетпеңиз. Сизге ден соолук, сабырдуулук, чыдамкайлык, айкөлдүк, каракылды какчарган калыстык жана саясий эрк каалайм. Кандай гана калчабайлы, кандай гана тескериленбейли, кандай гана эркелебейли, бардык жоругубузга чыдаңыз. Биз кылымдарды карыткан тарыхы бар улуу элбиз. Бар болгону жемкорлорго жем болуп, көчүбүздөн адашып, багытыбыздан адашып, жол издеп турабыз. Ичибиз толо бук, ыза болуп ызырынып, эч кимге ишене албай турабыз. Маңдайыбыздан сылап бизге күйүмдүү элим деген жол башчы болуңуз. Тамтыракайы чыгып, тебеленип, жок болуп бараткан ордобузду тазалап, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, элиңизди түндүгүбүздүн астына жыйнаңыз. Бирок билесизби, эгерде чыдап аягына чыга турган болсоңуз, ашууларды ашып, асманыбыз ачылып, күнүбүз жаркып тийген күндөрдөн баштап, акмалап аңдып турган биз элиңиз бат эле тарап кетебиз. Сый талашып гана жашаган жашообузга кайтып кетебиз. Саясат менен деле ишибиз болбой калат. Сайраңдап тойдон той өткөрүп, той сынашып тоскоол болбой деле калабыз. Кудайым бизди ошол бакубат күндөргө жеткирсин. Азыркы чуулгандуу оор күндөрдү өнүгүүгө болгон саясий бурулуш деп билебиз. Ал эми сиздин атыңызды болсо эли тарап, өлкөсү жок болуп кетерде үзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнап кеткен Кыргыздын уулу Садыр Жапаров деп жаркыратып тарыхыбызга жазып алалы. Ийгилик сизге, ишеничибизди актаңыз. Үлбүрөп турган үмүтүбүз сиз. Сизге жана сизди тегеректеп, сизди үмүт менен карап турган кыргыз элим ак жол сизге.
Ак жол кыргыз элим, мындан аркы жолубуз байсалдуу болсун, багытыбыз туура, жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы. Талант Узакбаев: Садырдын байлыгы бул эли, жери, мындан өткөн дөөлөт, бакыт, байлык барбы? Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышкан элдин дээрлик 80% добушун алып, Кыргызстандын 6-чы президенти болуп шайланды. 30 жыл ичинде бир талапкерге мынчалык күчтүү колдоо болгон эмес. Жапаровдун жеңишин жалпы кыргыз эли жана дүйнөлүк Казакстан, Россия, Америка баштаган мамлекеттеринин башчылары да куттуктап, жүрөктөн чыккан каалоо тилектерин айтып жатышат. Ал эми карапайым адамдан тартып мамлекет үчүн өмүр бою ак кызматын арнап тынымсыз иштеп келаткан инсандарда Жапаровду жана анын президент катары тандап алган элди куттукташууда. Куттуктоо жазгандардын арасында элибиздин айтылуу уулу Талант Узакбаев да бар. Талант Макишевич Жапаровду жакшы билген адам катары төмөнкүдөй ак тилегин жазды. Улуу урматтуу кыргыз эли, бүгүнкү улуу жеңишиңиздер менен куттуктайм. Акыркы жаңы тарыхыбызда биринчи сапар өзүбүз шайладык. Ичибиз оорубай, алданбай, шайланганыбызга көзүбүз жетти. Ишендик, ынандык. Баарыбыз үчүн бул келечекке үмүт отун жандырды. Кыргыздын келечеги бар экенин белги берди. Садыр турмуштун ачуусун, таттуусун көрдү. Байлыктын эч нерсеге татыбасына көзү жетти. Садырдын байлыгы бул эли, жери, мындан өткөн дөөлөт, бакыт, байлык барбы? Ишенебиз бир гана элине, жерине бүт өмүрүн арнайт деп. Аллах ден соолук берсин. Булак чагылган чекитке эже. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиеев Садыр Жапаровду президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиеев телефондук сүйлөшүүдө Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президенти кызматына шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун шайлоо штабынан кабарлашты. Шавкат Мирзиеев Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстан алдыда турган кыйынчылыктарды жеңип чыгаарына жана мамлекеттүүлүк менен улуттук биримдикти бекемдөө жана өлкөнүн социалдык, экономикалык жана туруктуу өнүктүрүү боюнча ийгиликтүү программаларды ишке ашыраарына ишенерин билдирди. Шавкат Мирзиеев Өзбекстан турмуштун бардык чөйрөлөрүндө кыргыз-өзбек кызматташтыгын мындан арыда достук мамиледе, ынак коңшулукта жана стратегиялык өнөктөштүктө чыңдай берүүнү жана өнүктүрүүнү көздөй тургандыгын баса белгиледи. Садыр Жапаров Өзбекстан башчысына куттуктоосу үчүн ыраазычылыгын айтып, эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтык боордош эки элдин бакубатчылыгы жана кызыкчылыгы үчүн мындан ары дагы ийгиликтүү өнүгө тургандыгына бекем ишенимин билдирди. Ошондой эле Шавкат Мирзиеев Садыр Жапаровду Өзбекстан Республикасына расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Садыр Жапаров чакырууну ыраазычылык менен кабыл алды. Тараптар иш сапардын мөөнөтүн дипломатиялык каналдар боюнча аныктоого макулдашышты. Мындан сырткары Шавкат Мирзиеев менен Садыр Жапаров актуалдуу маселелерди чечүү жана эки өлкөнүн эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн дайыма байланышта болуу боюнча орток пикирге келишти. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо штабынын пресс кызматы. АКШ Садыр Жапаровду Кыргызстандын президенти деп тааныйт. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда Америка Кошмо Штаттары 10 январда орун алган президенттик шайлоого активдүү катышкандыгы менен кыргыз элин куттуктап, Борбордук шайлоо комиссиясын COVID-19 пандемиясынын сыноолоруна карабастан шайлоону жакшы деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле эл аралык уюмдар мыйзам бузуулар катталганын айтып чыкканын, ал фактыларды укук коргоо органдарын жакшылап иликтеп териштирүүгө чакырат. Америка Кошмо Штаттары Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп тааныйт. Биз демократиялык институттарды чыңдоо, экономикалык өнүгүү, COVID-19 пандемиясына каршы биргелешип чара көрүү жана коррупция менен эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жаатында кызматташууну жана эки өлкө ортосундагы өнөктөштүктү тереңдетүү үчүн жаңы шайланган президент Жапаров менен иштешүү мүмкүнчүлүгүн чыдамсыздык менен күтөбүз деп айтылат билдирүүдө. Экс-премьер Кубатбек Боронов Финполго суракка чакыртылды.
Кыргыз Республикасынын мурдагы өкмөт башчысы Кубатбек Боронов Финполго суракка чакыртылды. Бул тууралуу аталган органдан тастыкташты. Андагы маалыматтар боюнча мурдагы өкмөт башчысы 2020-жылдагы коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө өкмөткө келип түшкөн материалдык жардамдардын бөлүштүрүлүшү, сырттан кирген каражаттар жана каржылык маселелер боюнча суроолорго жооп берет. Боронов Финполицияга 12 январда күндүзгү саат 11-ге чакыртылган. Улукбек Кочкоров: урматтуу журтташтар, менин программамды колдоп добуш бергениңиздерге, программамды элге жеткирүүгө бар күчүн жумшаган тилектештериме жүрөгүмдөн сизди колдойм, бирок бул жолу сизге добуш бере албадым деп каалоолорун айтышкан миңдеген күйөрмандарыма, программаңыз элге жетип калса экен, үй бүлөмдүн ырыскысынан атайын сизге алып келдим деп 5-10 миң сом акчалай кол кабыш кылган карапайым замандаштарыма барыңыздарга ийилип таазим этип, ыраазычылык билдирем. Буга чейин да көпчүлүктүн колдоосу менен шайланып келген президенттер элдин үмүтүн актабай, аягы кейиштүү окуялар менен коштолгону баарыбыздын эсибизде. Менин тилегим бул жолку колдогон элдин үмүтүнө суу себилбей, өлкөбүз туруктуу өнүгүү жолуна түшсө экен. Жылдап чет жакта жүргөн ата-энесинин мээримине зар болуп, жол караган балдарыбыздын санаасы тыйылса экен. Калкыбыз байгер жашоого жетип, дүйнөнү саякаттап, бактылуу өмүр сүргөн элдердин катарында болсо экен. Баарыбыз бакубат өнүккөн өлкөдө жашагыбыз келет.